Урматтуу туугандар, президентибиз Садыр Нуркожоевич Ажоовдун жасап аткан ходторунан Кудайга шүгүр бир дагы минус, бир дагы проигрыш мен көрө элекмин да. Бүт баары өтө чеберчилик менен разработка болуп чыгып, анан чечим кабыл алынат экен. Эсиңиздерге салып коеюн, 10 жыл бою гумтор деп кыйкырып, ошонун айланасында азап чегип, түрмөгө камалып, балдары сабалып, кордук көрүп жүргөн ажообуз түрмөдөн чыгып туруп, биринчи эле ошол вопросторго чыккан, Гумтор жөнүндө оюңуз кандай? Гумторду эмне кыласыңар? Аласыңарбы дегенде эмне деди эле? Жок, эми аякта алтын жок калыптыр, иштей берсин, эми биз алганда эмне деп койгон. Акырын убакыт сааты келгенде грамотно, ювелирно, мыйзам чегинде таптатынакай кол чабуулар менен соттоштуруп алып койдук биздин мамлекетке. Ошондо башында жок иштей берсин дегенде баарыбыз таң калганбыз. Мен деле таң калгам. Ушинтип жүрүп анан бийликке келгенден кийин эле 180 градуска адам өзгөрүп калабы депчи. Көрсө мунун артында чоң саясат жаткан экен, өтө чоң стратегия. Если ошондо түрмөдөн чыгып туруп, ооба мен эртең алабыз, соттошобуз келечекте муну 2 жылдан кийин, то есть 1,5 жылдан кийин биздики болот деп ошондо планды, картасын ачык таштап койгондо бул тетири жолго түшмөк. Билбейбиз да, балким Гумтордо акча миллион, миллиардтар акча төлөп туруп аттырып салмак, кайдан билебиз. Ошол эле сыяктуу дагы экинчи мен баа бергеним, тажиктер биринчи кол салганда биздин ажообуз эч кандай команда бербей, сүйлөшүү жолу менен сүйлөшүп, татынакай, даже өзү Тажикстанга расмий иш сапары менен барган. Ошондо да биз кыйкырып чыкканбыз. Аяка барбаш керек, нейтральный жолдон жолугуш, сүйлөшүш керек. Эми айкөлдүктүн деле чеги болот да деп чыкканбыз. Акырын ошентип бардыбыз, сүйлөштү, жакшынакай туурабы? Бирок биз баарыбыз нааразы. Менин деле ичим күйгөн. Президентибиз ушунчалык айкөл, кечиримдүү адам, бирок могу Тажикстанга иш сапары, сүйлөшүп, иш сапары менен барганына мен деле ичим ачышкан башында. Бирок мунун артында башкача стратегия жатыптыр да. Биздин кызыкчылык, биздин утушка деген. Биринчи кол салуусунда сүйлөшүү жолдору менен барды, татынакай бүтүрдү, сүйлөштү. Да элге, бизге жаман көрүндү. Ошого садага чабылды, мейли депчи. Акырын армиябызды күчтөндүрдү. Тажиктер экинчи жолу попытка кылып көрдү. Экинчи жолу попытка көргөндө конкретно отпор бердик. Кадимкидей салгылашып, беспилотниктерди көтөрүп туруп, өпкөсүн үзгөндөн кийин алар сестеништи. Ошондон Садыр Жапаров айтты: "Эми биз 1 сантиметр жерибизди тарттырбайбыз, бербейбиз." Тажикстанды түздөн түз эле күнөөлөдү дагы ООНдун трибунасына барып туруп. Агрессия деп айтты. Жалдыраган жок. Сүйлөшүлгөн жок. Анткени биздин уже күчүбүз келип калган. Андан кийин Тажикстан экинчи жолу дагы проба жасап кол салып көрдү, тумшукка жеди, кетти, бүттү. Ошо менен азыр ийкемге келишип, чечилчү маселелерге Кудайым буйрса келип калды. Көрсө, биринчи жолу биздин карапайым элдин кыйкырыгына макул болуп, салгылашканда, билбейм, балким биз өтө көп жоготууларга дуушар болуп калмакпыз. Бизди аябай талкалап иймек. Анткени биринчи жолкусунда биздин күчүбүз өтө эле слабый экен деп ойлоп калдым да. Ошон үчүн акылдуулук кылып туруп, биринчисин мындай ход кылды, экинчисин күчтөнүп туруп өпкөсүн үздү да. Ошондон кийин мен Садыр Нуркожоевичке толук жүргүзүп аткан саясаттарын толук колдоп калдым. Анткени бардык кабыл алган чечимдеринде, бардык жүргүзгөн саясаттарында, значит, эртеңки күнү биздин утушубузга экен деп.